Assalamualaikum, hurmattуу Desin TV kanalının görermandары. Кутман таң барыңыздарга. Азыр массалык маалымат каражаттарында деп коебуз, могу интернет сайттарында Орозайым Нарматованы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташы Орозайым Нарматованы кармап кетти деген маалымат кетти. Мен Оштоку Бүтүн Кыргызстан партиясынын координатору, Ош шаарындагы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын координатору Замирбек Шамшидин уулуна телефон чалып чыктым. Мен ал кишиден сурандым, ушул мүмкүнчүлүгүңүз болсо чалып акыркы болуп жаткан нерселер боюнча маалымат бериңиз деп. Замирбек, эгер угуп жаткан болсоңуз 0551 255 915 телефонуна видео звонок кылсаңыз дагы болот, мындай звонок кылсаңыз дагы болот. Мен сиздин коңгуроңузду күтүп турамын. Азыр мен түз эфирден алып берүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Компьютерден өңүңүздө көрсөтүп, Орозайым Нарматова жөнүндө айтып берсеңер. Замирбек көрүп жаткан болсоңуз чыгыңыз. Мен күтүп жатамын, эфирден көпчүлүк адамдар күтүп жатат. Орозайым Нарматованы кармап кетиптир, урматтуу көрөрмандар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясындагы абдан активдүү тарапташтардын бири, Москва шаарында мигрант болуп жүргөн, жакында эле бир тууган агасы өтүп кетип, ушул өзгөнгө алып келди эле. Ошол Орозайым аэропорттон саат 5-те учууга камданып жаткан жеринен мамлекеттик күч структураларынын адамдары келип Бишкек шаарына алып кетти деген маалымат болуп жатат. Бул деген албетте басма сөз эркиндигине деги эле Кыргызстандагы сөз эркиндигине болгон чоң басым болуп эсептелет. Бул жаңы бийликке келген азыркы бийлик төбөлдөрүнүн өтө аша чапкандыгы деп айтсак дагы жаңылбайбыз. Анткени Тилекмат Күрөнов, Жеңиш Молдокматов деле ушул кандайдыр бир чоң переворот кылабыз же болбосо башка нерселерди жасайбыз деп камалышкан жок. Буларды дагы ушул сүйлөгөн сөз үчүн гана алып келип отургузуп коюшту. Мына Тилекмат Күрөновду 1,5 жылга кетти деп жатышат. Жеңиш Молдокматов тергөө изоляторунда. Ушул кезге чейин ушундай нерселер болууда. Албетте бул бийликтин өздөрү деле кезинде аябай куугунтуктарды көрүшкөн, ушул эле Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровдор деле камалып чыккан болчу. Бирок тилекке каршы ошол үстөлдүн ары жагына өткөндөн кийин бийлик мансапты сактап калуу үчүн ушундай кадамдарга барып жатышат. Дагы эртеге дагы кимди келип кармап кетет, дагы кимди кандай чараларды көрүлөт белгисиз. Достор, биз буга ушундай реакция кылып жатабыз. Урматтуу көрөрмандар, мен коңгуроолорду күтөмүн. 0551 255 915 номерине чалсаңыздар. Мен Замир мырзага дагы айттым эле, чалгыла сүйлөшөбүз деп, бирок коңгуроо болбой жатат. Ушул нерсе боюнча чалыңыздар, оюңуздарды айтыңыздар. 0551 255 915 номерине чыксаңыздар. Азыр мен WhatsApp'тан күтүп турамын. Чогуу сүйлөшөбүз, достор. Бул абдан туура эмес. Урматтуу күч структуралары, урматтуу ким кармап кеткенин мен билбейм. Может, УКМКнын кызматкерлери кармагандыр, может, же балким 10-чу бөлүмдүн кызматкерлери кармагандыр. Бул абдан туура эмес. Ушул белгилүү сааттардан кийин биз Орозайым Нарматованы ошол иликтөөдөн чыгарууңуздарды суранабыз. Орозайым Нарматова эч кандай экстремизмге же болбосо коомдогу бир будуңчаң түшүрүүгө тиешеси жок. Бул жөн гана өзүнүн көз карашын айткан, өзүнүн саясаттагы бир ордун билгизген кыз. Кечээки күнкү октябрь бизге коңгуроо болду. Assalamu alaikum.
Mına hazır bizge Zamir Mırza Oş şahrındaki bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının koordinatörü. Zamir, selamun aleyküm. Aleyküm assalam. Zamir, uşul köpçülük hazır siz tüz efirdesiz. Bari görüp turat. Abdan oylondurgan mesele, men mına ertemenen Facebook'a girsem ele şunday malumat bolup kaldı. Okuya kanday oldu, emne oldu, şul jönündө aytıp berseňiz. Okuya bugün ertemeneki tankı 5'tekler çamasında Oş aeroportundan Moskvany közдөй uçup bara жаткан жараныбыз Орозайым Нарматованы буга чейинки жаран катары позициясын билдирген ой пикирлеринен улам болса керек. Атайын кызматтын кишилери келип кармап бизге жеткен маалымат Бишкекке алып кетти делинип атат. Бул боюнча эми жеке пикир катары бул эгемен өлкөбүздөгү сөз эркиндигине болгон чоң сокку катары бааладык. Буга чейинки бийликтердин дагы мындай иш аракеттеринен улам коомдогу нааразычылыктардын чоң тобу жаралгандыгын булар эске алуусу сөзсүз шарт. Бул иш аракеттерден улам сындыруу, коркутуу кандай ниети бар экенин билбейбиз, бирок аны менен маселе чечилбестигин биз эскертет элек. Сөз эркиндигин баалаган демократиялуу өлкөнүн демократиянын принциптерине өтүүдүнө мындай карама каршы келген иш аракеттер катары деп ой айткым келет. Анан биз мүмкүн болгон ушул юридикалык жанагы колдоолорду жана бийликтин эсине келип мындай саясий куугунтуктарды токтотуусун талап кылган нааразычылык акцияларына чыгууга даяр турган чагыбыз. Юрист катары, адвокат катары Сейитбек Довлотов агайдын дагы ой пикирин уксаңыздар, мага караганда юридикалык көз караш менен таптаана жооп айтат. Рахмат. Ассаламу алейкум. Өзүңүздү тааныштырып, анан ушул эмне иш-чаралар Орозайымды чыгаруу боюнча эмне чараларды көрүп жатасыздар? Кайсы азыр буга чейин эмне иштер жасалды айта кетсеңиз. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, мына бүгүнкү окуу боюнча айта кете турган болсок, эртең менен 4:30 мага Орозайым Нарматова чалды телефондон. Ал бүгүн Оштон Москвага учмак. Ал өткөндө ушул бир тууган агасы Москвада каза болуп, ошонун тажасына келген болчу. Анан эмне болду десем, мага эчтеке айткан жок, мени аэропортто кармап турат. Эмне негизде кармап атканын айтчу элек деди. Анан биз Замир экөөбүз биригип аэропортко барып билели деп аракет кылдык, бирок бизди жолоткон жок. Мен адвокат катары атайын ордер алып бардым. Эгерде тергөө аракеттери Ошто жүрө турган болсо, же бир аракеттер Ошто турган болсо, мен мыйзам чегинде адвокатка жактоочу болуп катышып берейин деп, бирок бизди жолоткон жок. Бишкекке алып кетти. Анан бизге жеткен маалымат боюнча кече 9-сентябрь күнү Бишкек 1-май райондук сотунда судья Бурунбаев деген судьянын токтому чыккан экен. Орозайымды тинтүү боюнча, тинтип жанындагы буюмдарды текшерип, мыйзамга каршы алып жүргөн буюмдар болсо ошолорду аныктоо багытында уруксат берилген экен. Орусча жазып коюн. Разрешить производство выемки находящихся при себе личных вещей Нарматовой Орозайым дептир да. Анан ошол учурда Бишкектен тергөө тапшырмасы келип Ошко Орозайымды кармап Бишкекке жеткирүү боюнча. Ошон үчүн ал Бишкекке алып кетти Орозайымды. Бул жерде айтып кете турган нерсе, мага Орозайым чалганда телефонун айтып калды, акырында алып баратканда 313 деген беренени коюптур деп. 313 деген берене бул жазык кодексинде расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосуна душмандыкты козутуу деген да.
бул жомоктогудай болуп атат. Кантип Ороз айымдын бир дагы сүйлөгөн сөзү бул берененин биринчи бөлүгүн коюптур, предварительно бул оор кылмыштын белгилери боюнча коюлган берене да, оор кылмыштын белгилери боюнча. Эми бул жерде бул азыркы укук коргоо органдарынын, азыркы бийликтин бул аракети жана Замир мырза айтып өткөндөй сөз эркиндигине чектөө коюу. Ушу менен адамдарды өз пикирин айтканга тыюу салуу. Ар бир адам мыйзамда каралганда, баш мыйзамда бар, ар бир адам өзүнүн пикирин айтканга укуктуу. Бирөөнүн жеке аброюна шет келтирбей, бирөөнүн ар намысына шет келтирбей, жеке пикирин айтканга ар бир жарандын укугу бар. Ошол учурда бийликтин кылып аткан иштерин сындаганга, бир адамдын кылып аткан иштерин сындаганга мыйзам жол берет. А булардын аракети бүгүнкү күндө бул ушул жол менен да башка ушундай пикирдеги адамдарды коркутуу максатында болуп атабы? Дээрлик бул мындай кандай десем, чектен чыккан аракет болуп атат да. Чектен чыккан. Мен как юрист катары, адвокат катары мындай мыйзамсыздыкка жол берилбеш керек. Бул жакшылыкка алып барбайт. Мындай мыйзамсыздык, мындай мыйзамсыз аракеттер бул наоборот булардын аракети элди козотууга алып келе турган аракетти кылышып атат да. Элди. Сейит ага, бул Ороз айымды биз жакшы билебиз, өтө активист кыз, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын алдыңкы тарапташтарынын бири. Буга партия кандай реакция кылып жатат, эмне иш чараларды ушул кызды ошол жактан алып чыгуу боюнча сиз кандай жакын арада Бишкекке барасызбы? Же кандайдыр бир мындай коомчулукта ушул кызды чыгаруу үчүн бир акциялар болобу? Бул боюнча партиянын багыты кандай, бир чечимге келдиңиздерби? Же азырынча мындай план, иш чаралар ойлонула элекпи? Ойлонуп атат. Бул боюнча мыйзам чегинде ой пикирлерди айтып чыгабыз деген жарандар кайрылышып атат. Бул боюнча мындай протест катары пикирин айтып чыга турган болуп атат. Ошентип бизге азыр кайрылышып атат. Адамдар, жарандар чыгып, колдоочулар, ушу бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары, Ороз айымды колдоочулар азыр бул боюнча калтырбай айтканбы? Азыр ошол боюнча даярдык аракеттер жүрүп атат. Мындай кандай десем, мыйзам чегинде ушул бийликтин азыркы укук коргоо органдарынын ушул аракетине реакция кылып коюу багытында туура эмес болуп атат. Мындай болбош керек. Мындай болбош керек. Бул мындай бир мыйзамдуулукту туткан, мыйзамдуу жол менен барабыз деген бийлик мындай ишке барбаш керек болчу да. Жакшы, Сейит ага, аракет болуп атат. Эми мен сизди билемин, ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясындагы күчтүү юристтердин бири катары. Сиз Бишкекке барып, ушул Ороз айымдын мындан кийинки кандай баш коргоо чарасы каралат, ушул боюнча барасызбы? Же сизден башка юристтер Бишкектен карашабы? Ушул юридикалык сопровождение, мындай коргоо жагы кандай уюштурулат бул кызга? Эми азыр бул жерде муну алып келгиле деген гана тапшырма болуптур. Бөгөт коюу чарасы боюнча маселе жок пока. Анын үстүнөн Бишкекке барганда баягы алдын ала иликтөөлөрдөн кийин белгилүү болот болуш керек. Бишкекке баруу боюнча мен аракет кылып көрөм, анткени бул жакта дагы бир топ жумуштар бар да. Аны таштап мына бүгүн соттук отурумдар бар, ошолорго катышым керек. Бирок Бишкекте күчтүү, илимдүү адвокаттар бар. Аларга да айтылды. Алар барып, бүгүн алып барып калган болсо, алар дагы мыйзам чегинде бар аракеттерин көрөт. Мен да айтып коеюн дегеним, бул Ороз айымдын буга чейинки айткан сөздөрүндө, аракеттеринде таптакыр кылмыштын курамы жок, кылмыштын белгилери жок. Муну кармаганга, камакка алганга негиз жок. Анткени ал бул болгону өзүнүн жарандык гана пикирин айтып келип аткан. Ал ар бир адамдын укугу. Ошондуктан
Bunu bilmem. Эми Kандай negizmeden Seyit ağa, tanıdığında da Seyit ağa sözünüzü bölüp koydum geçiresiz. Жаңы кылмыш жаза процессуалдык кодекси азыр ишке киргенин кирбегенин мен билбейт экем, өткөндө өзгөрүүлөр болгон. Ошол жаңы мыйзам боюнча канча сааттын ичинде ороз айым же чыгып кетиш керек? 24 саатпы же канча саат же 48 саатпы же болбосо кандайдыр бир ошол мыйзам тарабынан жанагындай нерсе коюлуш керек буга, мындай деп башкор. Канча сааттын ичинде билинет ушул нерсе? Азыр эми Бишкекке алып барды. Буларда баягы протокол задержания толтурушкан жок. Буларды Бишкекке алып келгиле деген тапшырма менен келдик. Алар задержание болгон жок. Ана Бишкек баргандан кийин чечилет деп кетишти да. Бул жердегилер ошондой деп айтышты. Ошентип эле кандайдыр бир адамды жөн эле сурака деп алып кетсе боло береби бизде? Мыйзамсыз эле. Кагазы жок эле. Жаңы УПК күчкө кирелек, аба кол коюлдук, жаңы УПК иштейлик. Мурдагы эле УПК 19-жылдагы УПК менен келип атабыз. Ал жерде булар азыр алдын ала даже буну тактоо иретинде гана алып кетти да. Мыйзам боюнча тактоо иретинде гана. Кармоо болгон жок. Буну ВМК кылышты. Тиги Бишкекке тергөө кызматына жеткирүү тапшырмасы берилген экен, ошого алып кетишти, ошол жактан чечилет да. Жакшы, мен просто жанакы сиз биринчи айткан нерсе боюнча бул кишинин Ороз айымдын үйүн обыск кылыш керек эле да, эми жанакы алардын айтуусу боюнча. Ошол нерселер Бишкекте ошто жүрүп жатабы? Жанындагы. Соттун токтом боюнча жанындагы буюмдар. Түшүнүктүү. Телефону жанындагы буюмдары. Телефону жанында кандайдыр бир документтер барбы, кагаздары барбы, телефондун ичиндеги сүйлөшүүлөрдү, переговорлорду, аудио жазууларды текшеришет экен да. Айткандарында чакырык деп айтып атат, дагы бийликти күч менен тартып алууга чакырык жасаган деп. Москвада туруп алып, тырнактай кыз кантип чакырык жасаган, ал боюнча бир дагы маалымат жок да. Эч жерде бул бийликти тартып алгыла, басып алгыла күч менен бийликке каршы топтолуп чыккыла деген бир дагы чакырык кылган эмес да. Бул оюн гана пикирин айтып аткан. Бүгүнкү бул аткан иштерге өзүнүн жеке пикирин айтып аткан да. Анан ошо жеке пикирин айткан боюнча бул мындай аракет кылып аткандар таптакыр мыйзамга туура келбеген аракет болуп да. Түшүнүктүү, Сейит ага, ушул кичинекей убактыңызды бөлүп бизге түшүндүрүп бергендигиңиз үчүн. Замир мырза да сөз болсо ал дагы сүйлөп койсун ушул оштогу эмелердин атынан, анан биз жыйынтыктайлы. Макул. Рахмат. Макул, Замир. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Буга чейинки Сейит аганын сөзүнө чейин мен өз оюмду айттым. Сейит аганыкына кошумча катары бизге СМСтер, кайрылуулар, чалуулар болуп жаткан үчүн тарапташтары, колдоочулары, туугандары, партиялаштары, деги эле ушул акыйкатты сөз эркиндигинин тарапташтары, демократиянын тарапташтары кандай эми нараазычылыктарга чыгабыз, нараазычылыктарыбызды билдиребиз деген сөздөр болот. Ушул иш-аракеттер менен мыйзамдуу талапты коебуз буюрса. Азыр нараазычылык акциясына кайсыл учурда чыга турган, каяка чыга турганы, уруксат берүүлөр боюнча эч кандай иш-чара боло элек азырынча? Жок, азыр ошол тарапташтары тарабынан ушундай ушинтебиз деген эле кайрылуулар келип турган үчүн. Рахмат сизге, Замир мырза, түшүндүрүп бергендигиңиздер үчүн. Эми Замир сөздүн аягында мен айтып коеюн, мындай биздин мамлекет такыр бир түшүнбөс болду да. Азыр саясий ушундай иш-чара, шайлоолордун алдында ушундай Ороз айымды кармап, кайра терсинче мындай bir reklama kılgan siyaqtı özlerine bir minus keltirip atkan jaklarını oylonboy negizsiz mıyzamdan sırt karkı nerselerdi koyu menen Ороз ayında karmap ketip jatat. Bul albette oşolordun özlerine ele minus el aralık mınday koomçulukta dele men oyumça azırkı biylike abroy alıp gelbeyt. Antkeni bul adam hukukların söz erkindigin çektöөнүн nakta dalili olup eseptelet dep oyloymун da.
Rahmat sizlerge efirge çıkıp bergendiğinizler için. Rahmat Zamir Mırza. Hurmatlı hazır men hurmatlı görermanlar, mına bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının Oş şahar boyunca koordinatörü Zamirbek Şamşidin ulu menen şul Oş şaharındaki yuridikalik jaktan şul partiyany kamsыздандырган юрист агабыз Seyit aga menen biz hazır süйлöштүk. Hazır men sizlerden birini ekin emeňerde kommentariylerde okuyuz dagı. Anan oşonu menen bugünkü tankı berүүnü ayaktayız. Türkmenistan bolduk deyit. Kim karmap ketdi, nalat bolsun şu bilikке dep taşı Kamçıbek Taşiyev'in adreslerine sözler yazılıptır. Oroz ayımdan tart kolundu deyit. Emi dostlar, bul ayrıkça şunday şaýloolordun aldında mындай nesilerden boluşu bolup ele gelgen buga çeýinki biýliklerde dagı tileke karşı azır dagı ulanıp jatat. Oroz ayım boyunca malumatlar uşular boldu. Dagı ukkan, bilgen, görgön adamlar malumatlar bolsa жазıp turuңuzдар. Sözsüz biz bu neselerde çağıldırıp turabız. Albatta biýlik tööllerinin güç strukturalarından biz adiletlүүлük bar ekendigine işenebiz. Adiletlүүлüktü Oroz ayım Narmatowany kayra tezinden koy berүүňüzdөрdü kütöbüz. Kandaydyr bir dengelde hazır dele şul adilettүү adamlardın şul güç strukturalarında işlep жатkandygyna, bilimdүү adamlardın işlegendigine tereň işenebiz. Bul işte tereň izildep hiç kanday kılmış belgileri jokduguna baylanıştуу tezirek uşul Oroz ayım Narmatowany çıgaruunu talap kılabız. Salamatla turuңuzдар. Sizler menen bloger Bakty Sulayman boldu.